Бөрү баш айыл аймагына караштуу Черек айылында көйгөйлүү делген маселелер акырындап чечилип келинүүдө. Анын бири Черек айылына кире бериш жолдун 930 метри оңдолуп, анын 6 миллион сомун Steam грант берсе, 1,5 миллион сомдон ашыгын Ысык көл өнүктүрүү фондунун каржылоосу менен ишке ашты. Быйыл ушул Ак Суу районунда негизинен биз ушул ички муниципалдык жолдорду жасоо максатында жыл башында өзүбүз программа кабыл алганбыз. Быйыл ушул районун аймагында 3 километрге жакын муниципалдык ички жолдорду асфальттоо боюнча иш алып бардык. Мунун негизги каражаттар ушул түрткү берүүчү грант жана жергиликтүү бюджеттин эсебинен. Бул мына бүгүн көрүп атасыздар, Бөрү баш айыл өкмөтүнүн Черек айылында 1 километрге жакын, ошондой эле Ак Суу Теплокульченко айылында 1 километр, Ак Булоң айылында 800 метр жана Бозучук айылында 250 метр, 3 километрге жакын ушул ички жолдорду жасоо боюнча иштерди алып бардык. Андан сырткары республикалык бюджеттен жалпы районубуз боюнча быйыл 11 километр жол асфальттанды. Бул дагы ушул элдин көйгөйүн чечүү, инфраструктураны өстүрүү боюнча жумуштар алынып барылды. Мындан тышкары дыйкандардын эгенин суу катышуу менен камсыз кылуу да Ысык көл өнүктүрүү фондунан 550 миң сомго айылга жаңы канал аркылуу суу коромжусуз түз жетип туруу үчүн 120 метр жерге лотоктор салынды. Эмдиги жылдагы дан эгиндерин сугарууда сугат маселеси болбой тургандыгы да айтылды. Лотоктун 1 километрде канал негизи казылды, бирок 120 метрге лоток коюлду. Себеби шаар менен Бөрү баштын ортосунда бир аз көйгөй жаралып, жана арыктар новостройкада арыктардын бүтөлүп калган себепкер болду буга. Эми Кудай буйрса ушул жол жасалып, бүгүнкү күндө ушул 3 көчөнүн маселеси чечилип, бүгүнкү күндө суу менен камсыз болду. Элеттеги бул иш-чараларды утурлай 1 октябрь карыялар күнүнүн 1 айлыгына карата райондук администрация тарабынан аймактын коомдук турмушуна активдүү катышкан жарандарга кадырлуу эмгек каарманы, эл сыймыгы жана ардак грамоталар менен сыйланышты. Ошондой эле Бөрү баш айыл аймагынын айылдык кеңеш тарабынан көп жылдык үзүрлүү эмгеги, айыл аймактын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө кошкон салымдары үчүн бир катар жарандарга ардактуу атул наамдарын беришти. Бөрү баш айыл аймагында 2557 адам жашаса, анын ичинен 210 кар адамдар. 1 октябрь ушу карлар күнүнө байланыштуу ушу сыйлоо жүргүзүп аткан бул жердеги уюштуруучуларга абдан чоң ыраазычылык. Ушу берип аткан сыйлыгына абдан чоң ыраазымын. Өзүм ушу Черек айылында көп жыл магазин иштедим. Ушул өзүмдүн айылымда карыялар сотунда иштедим. Ушул эмгегимди баалап ушу сыйлап турганга бүгүнкүгө абдан чоң ыраазычылык билдирем. Айыл аймак дотацияда турса да, андан чыгуу жолдорун издеп көп эмгектенип келишет. Жыл жыйынтыгын чыгарып жатып, айыл аймакта 2 жыл ичинде көзгө көрүнөрлүк иштер жасалгандыгы слайд аркылуу айыл өкмөт башчысы аким менен жергиликтүүлөргө маалымат берди. Эл менен өкмөт өкүлдөрүнүн ынтымакта, бирдикте иштегендигинин жыйынтыгы көрүнүп турду. Аталган салтанаттуу иш-чара бала бакча тарбиялануучуларынын жана маданият үйүнүн кызматкерлеринин концерттик программасы менен жыйынтыкталды. Алтынай Рыспай кызы, Нурдин Урманбетов, Мадина Бакирова, Атайын Ысык көл маалымат жаңылыктары үчүн Ак Суу районунан.